Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта 1000 дана сатыла турган өзгөчө породадагы чөжөлөрдү көрсөтөм. Биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр. Баткен шаарында Кайым аке ушундай башкача породадагы 1000 дана чөжө алып келиптир, ошону сатыкка койду. Азыр эсинен маалымат алып берем. Кайым аке мени күтүп турганча. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Так, чөжөлөрүңүз үйдүн ичиндеби? Үйдө жүрөбүз. Бул үйдүн ичинде жылуу температурада кармайсызбы? Жылуу температурада кармаш керек да. Азыр эми булар суточный чөжөлөр да. Кече 16сы түнү эме болгон. Биякта? Ошол жака келет. Кел, мына эмени бериң мага. Ого, жылууго бул жок Кайым аке. Жылуу кармай болсо, булар эме болуп калат экен да. Буларды жылуу кармаш керек экен. Так, жалпы 1000 дана дедиңиз, а, Кайым аке? Могу караңыздар туугандар. Мына чөжөлөр. Булардын немеси кандай? Пародасын айтсаңыз? Пародасы Highline Sony Grey деген. Highline Sony Grey деген порода. Булар етке да, анан жумуртага да жакшы да. 5 ай, 5,5 айда короздорун союп жесе болот, накелери уже жумурта туу баштайт. 5 ай, 5,5 айда бул уже тукумга кирет, а? Тукумга кирет. Мына эт багытында кандай? Эт багытында дайым жакшы экен. Жакшы эле семирөк экен. Мына караңдар. Биздин берки эмелер бар го, домашний эмелер бар го. Отуруп алыңыз. Домашний тооктор ошондой эле болот экен да булар. Домашний тооктор. Булар жанагы инкубаторго окшобойт, а вообще эле? Жок, эми свети кызыл, анан актары бар арасында. Нерде сүрөтү бар эле. Бул азыр айтсаңыз, эме Кайым аке, булар азыр канча айлык же бир канча күндүк? Булар азыр кара дадыл. Булар дадыл болот экен да өзүчө. 16 күнү түнү ачылган. Кече 16 марттабы? 16 мартта. Демек 5 күндүк бул. 2 сутка эми болду да. 2 сутка болду. 17си түнү болсо, бүгүн 18 болсо 2 сутка болду. 2 сутка болду. Мына караңыздар, 2 сутка болду туугандар, ачылгандан мына ушул чөжөлөрдү караңыздар. Демек мына сүрөттөгүдөй мындай тооктор болот экен да? Кармасаңыз, мына ушундай тооктор болот. Мына караңыздар, мындай породада тооктор болот экен. Highline Sony Grey чөжөлөрү. 2 суткада ушундай. Буларды кантип багып атасыз? Кайым аке айтсаңыз, эми кандай жем берип атасыз? Өзүнүн мына жеми бар. G1 деген. Мына. G1. 53 сом экен бизде. Бул будайдан да? Арпа экен, а? Билбейм мунусун. Бул 1 килограмм 53 сомбу? Специально şu çöjölөргө берилет экен да, башыдачы биринчи төрөлгөндө. Биринчи эмеге жаралганда шулар берилет экен. Анан G2, G3 берилет экен. Канча бир күндө канча жол жем берип атасыз эми? Же утуру чачып коесузбу? Утуру чачып коем, карайм да, азайса уже чачып коем. Жаңы эле чачтым эле. Суу мындай эле чачып койдум да. Кайым аке жем берип атат? G1 дедиңиз, а? Жем бар. Жем берип атат. Мына чөжөлөр туугандар, вообще сонун чөжөлөр экен. Ушундай чөжө алып баксаңыздар болот. 5 айда тукумга кирет экен туугандар. Эң кызыгы мына өтө бат кирет экен. Жайдары тоокторго окшош болот, инкубаторго окшобойт экен. Эт багытында да жакшы семирет окшойт, да? Ошо биздин жайдарлар кандай болсо ошондой да булар амчы. Тукумду бирок күнүгө туат. Күнүгө? Күнүгө тукум туат. Демек, бакма кылса боло турган. 5 ай, 5,5 айдан кийин короздорун сойсо боло берет. Короздорун 5 ай, 5,5 айдан кийин союп жесе боло берет. Этке карап, а? Этке. Мына чөжөлөр туугандар, караңыздар. Канча жолу суу берип атасыз Кайым аке буларга эми? Эртең менен жарым метрден куюп койдум да, кабактыр аздап коем. Мына абайлаңыз мына чөжө. Бул сууга түшүп калган экен. Анан алып койдум да, кичине кургап туруп өзүгө келгенден кийин дагы кошуп коем. Канча 1-2 жол суу берип атасызбы? Сууду көп ичет экен азыр, данный время. Себеп булар өздөрүгө эме кылып алат экен да, биринчиси суу менен. Мен сууга баягы дары бар, азыр мен дарыны алып да. Ал кенче кандай дары кошуп атасыз? Мына урматтуу көрүүчүлөр,
Мага да өтө кызык болду бул маалымат. Мына караңыздар, чөжөлөрдө. Highline Grey деген породадагы чөжөлөр 5 айда жумурткага кирет, 5 айда семирет, эт багытында болот. Өзгөчө чөжөлөр экен туугандар. Караңыздар. Так, мындай дары левамицетин бе? Левамицетин бул ичүү дары. Буну 3 литрге 1 таблетканы кошуп берет экен. 3 литр сууга ушунан 1 таблетка кошуп берип жатат. Бул неге чөжөлөрдүн ичи ооруп калды? Чөжөлөр мына обычный сууду ичсе ичип өтөт экен да булар. Жөнөкөй сууду ичсе ичип өтүп калат экен. Биринчи төрөлгөн чөжөлөр ошондой экен. Анан ошого сразу таблетканы кошуп берет экенсин, ичип өтпөйт экен да. Өзүлөрү мына карасаң азыр дабил болуп баарычы. Дабил жакшы экен мындай. Ойноп турат да караңыздар. Шустрый болот экен да баганда. Жакшы караса булар полный 100% эме болот. Караганга карайт да. Эми алып мындай тоок, корозго кызыккандар көп да, Кайым аке. Кандай кеңеш берет элеңиз эми? Кантип мындай жакшы караса, кандай көбөйтүп алса болот? Буну өзүнүн тукумундан ham ачса болот. Булар кийин туугандан кийин. Өзүнүн тукумунан ачса болот. Корозу болот, как болот эле. Биздеги жайдардагилер болот да булар. Анан мына эми азыр чөжөсүндө ушу 10 күн, 15 күн жакшы караш керек. 10 күн, 15 күн. Болду. Анан аяга уже дан берип калимкидей багып кетсе боло берет, 10 күн, 15 күн жакшы караш, 20 күндөн кийин уже көчөгө чыгарып койсо болот. Жарыктыкты талап кылабы эме, бул лампочкаларды коюп койсуз. Жок, бул ылыктык. Ылыктык, жылуулук берет, Жылуулук, Просто мен печкам жакшы жылытып бердим да, анан лампочкаларды чайып койдум да. Кымбаттуу көрчүлөр, Кайым аке дал ушундай породада чөжөлөрдү алып келип, атайын үйүнүн бир комнатасында жылуу комната кылып, өзгөчө мына асфеттеп карап жатат. Бул чөжөлөр сатылат туугандар. Сатылат. Жалпы 1000 даана бар азыркы учурда. Дареги Баткен шаарында туугандар. Кайым аке айтсаңыз эми канча сомдон бересиз? Эми кызыккандар көп да мындай чөжөлөргөчү. 60 сомдон берем. Азыр бул уже 2 сутка болду. 60 сомдон берем. Анан көп алгандар болсо сүйлөшөбүз дагы. Демек, даанасы 60 сомдон эгер 200-300 ала турган болсо сүйлөшөбүз. Көп ала турган болсо. Көп ала тургандар болсо сүйлөшөбүз. Анан заказ кылсалар да аны алдырып берем. Заказ кылса алдырып бересиз, Сутушныйдан керек десе, көп керек десе, көп алдырып, каалаганча алдырып берем. Алып келип берем да мен. Даанасы 60 сомдон туугандар, уктуңуздар. Эгер көп алчу болсоңуздар, бир аз кем болот экен, сүйлөшүп көрөсүздөр. Экранда телефон аркылуу Кайым аке менен байланышыңыздар. Көрүңүздөр, эгер сиздер ушундай жөжөдөн мен көбүрөөк алып багышым керек, көбүрөөк карашым керек деп заказ бере турган болсоңуздар, анда Кайым аке менен сүйлөшсөңүздөр, заказ түрүндө дагы алып келип берем дейт. Дал ушундай бир 10-15 күндө ушундай температурада кармап баксаңыздар, кийин жакшы өзү нормага түшүп алат экен. Баасы 60 сомдон. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар туугандар. Сүйлөшөсүздөр. Баасы 60 сомдон Дареги Баткен шаарында. Кайым аке, ишиңизге ийгилик болсун. Баткенде эми ушундай чөжөлөрдү алгандар көбөйсүн. Көбөйтөк деп алып келдим да, мен дагычы кызыгып. Инкубаторга караганда булар жакшы да, Жакшы да. Тем более жайдары сыяктуу экен, Кызыл свет, ак свет да. Мен жыйынтыктан туугандар, сүйлөшөсүздөр. Экранда телефон аркылуу Кайым акеге чаласыздар, байланышасыздар, Кайым аке менен сүйлөштүрүп 60 сомдон сатып алсаңыздар болот. Дареги Баткен шаарында. Көрүшкөнчө.